Бүгін Кыргызстандын тарыхында маанилүү күн. Балыкчы Кочкор темир жолу расмий ачылып жатат. Алгачкылардан болуп, бул катта менен жүк ташуучу поезд темир жолдун иштей баштаганын көрсөткөн. Эми болсо өлкө башчысы өзү поезд менен келди. Номер 903. Биринчи жүргүнчү поезди келе жатат. Поезд Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун башкаруусунда келе жатат. Тарыхый биринчи каттамга кош келиңиздер. 78 жылдан кийин Кыргызстанда алгачкы жолу жаңы темир жол пайдаланууга берилди. Балыкчы Кочкор темир жолунун жалпы узундугу 63 чакырымдан ашат. Долбоорду кыргызстандык куруучулары өз күчү менен ишке ашырды. 3 койдум. Так, бул жерде 4 койдум. 81 чакырым. И так эле кетип баратпайбы? 5 менен эле. Мындан ары бул каттам аркылуу келечекте кара кеченин көмүрү ташылып, жүк ташуунун чыгымы азаят. Ошондой эле темир жол аймактын экономикасына жана логистикасына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул мүмкүнчүлүктөргө жергиликтүүлөр маңдайы жарылып кубанууда. Элибиз өзүңүздөр көрүп аткандар аябай кубанычтабыз. Мурунку замандарда мынчалык жетишкендик темир жол эмес, асфальт жолго да жеткен эмеспиз. Кудайга шүгүр дейбиз. Биз үчүн майрам, биз үчүн салтанат. Бишкекке балдардыкына барабыз, кыздардыкына барабыз. Жакшы болду бизге. Таксиге түшпөй бияка келип поездга түшүп алып барганга жакшы болду санагай. Кочкордо качан болчу эле темир жол. Мына темир жол келди, сонун болду. Элдин маанай бүт жакшы. Азыр кубанып басып жүрүшөт элдин баары. Темир жол деген жакшы да, тияк бияктан эменин баары келет. Кытайдан бияка канча машина менен ташыгандан көрө поезд менен ташып келсе, ылдамдагы жүк да көп келет да. Анан негизи Садырга рахматыбызды эле айтабыз. Курулуш учурунда инженерлерге жеңил болгон жок. Алгачкы чакырымдар баткак жерде салынса, тоолуу тилкелерде жардыруу иштери жүргүзүлгөн. 100 метр дренаж системалары, ондогон суу өткөрүүчү курулмалар жана темир жол өткөөлөрү курулду. Бир кезде 10 жылдарга токтоп калган темир жол тармагы кайра жанданды. Балыкчыдан башталган бул жол эми Кыргызстандын транспорттук келечегине жол ачып, алдыда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанды байланыштырган эл аралык темир жолунун бир бөлүгүнө айланат.